Урматтуу телекөрүүчүлөр, таң эрте таңшола берүүсү сиздер үчүн ар дайым шпаргалка катары десем болот. Бир топ студенттерге көбүнчө себеп дегенде таң эрте биз сиздерге эмнеден жасалат, канча убакытта эмнелер кошулат бардыгын ар бирин үтүр чекитинен бери айтып беребиз. Ал эми бүгүн дагы сиздер үчүн мыкты, даамдуу жана эң эле башкысы сиздер үчүн пайдалуу болгон тамак жасайбыз. Эми тамак десек да болбой калат, себеп дегенде бул десерт. Ооба. Десерт эң эле жөнөкөй быштактан жасалган пирог деп койсок болот, ошондуктан азыр чогуу жасап баштаңыз. Биз менен азыр эң эле жакшы убакыт, курсакты кампайтабыз, тоебуз. Анда алгач эмнеден баштайбыз? Ооба. Эң биринчи эмнелер керек экенин айтып өтөлү. Баарыңыздар билгендей, быштак, 5 даана жумуртка, кум шекер, жана кум шекердин пудрасы жана манная крупа. Бардыгыңыздар үчүн үйдө болгон эле азык түлүктөр, андыктан эч кандай кыйынчылык жаратпайт. Ал эми кантип жасалыш керек экенин биз сиздерге баштап көргөзүп берели. Эң алгач 5 жумуртканы чагып алабыз. Адаттагыдай эле эң жөнөкөй ыкма менен жасайбыз. Анткени эртең менен тура калып эле эмне болсо муздаткычтан алып чыгабыз дагы жасап баштайбыз. Мына биздин муздаткычта ушулар бар экен. Бизде ушулар эле бар экен, ошондуктан ушул тамакты жасоону чечтик. Туура. Биз болсо алгач чагып алдык. Бир факт бар экен, ашпозчулардын айтымында алгач жумуртканы чагып алыш керек экен да, аны чалып алыш керек экен. Эгер жумуртканы сиз чагып, аралаштырып туруп, анан быштакты калганын кошсоңуз, ошондо сиздин пирогуңуз көтөрүлөт экен, мындайча. Туура. Андыктан биз мынакей арчып алдык бардыгын, аралаштырайлы. Келем, мен чалып көрөйүн. Ооба. Мен акырын жумурткаларды мына чалып жатабыз. Мен кызыктуу маалымат айтып өтөйүн сиздерге. Анткени бүгүн бизде эң эле башкы азыгыбыз бул быштак. Быштакты бекерден ак алтын деп айтып коюшпайт экен. Себеп дегенде жатаардын алдында биз көбүнчө эми кыргыздар көнгөнбүз, 5 бармак майлуу тамактарды жейбиз. Ал түнү менен бизди кыйнайт. Ал эми түнү менен ачка болбоюн, организм кыйналбасын десеңиз, быштак жеш керек экен. Себеп дегенде быштакта өтө баалуу ингредиенттер бар жана эң эле башкысы 6 саат ичинде ал аш боло берет экен, жай-жайдан. Ошондуктан жатаар алдында түндө уйкум тынч болсун, эч кандай кыйналбайын десеңиз, болгону ак быштактан жеп коюңуз. Бул бизден сизге эң сонун кеңеш. Нан жебейсиз, 5 бармак жебейсиз, быштак жейсиз, ошондо ток дагы болот экенсиз, өзүңүздү жеңил дагы сезет экенсиз. Рахмат. Мен жумуртканы чалып бүттүм окшойт, кандай дейсиң? Болобу? Кана? Ооба, болот. Эми быштакты аралаштырып эле. Биз болсо 500 грамм быштак алдык. Мына көлөмү монча болот экен. Баарын салып алабыз. Кошуп алалы баарын. Баарын кошолу. Баарын бир салып салсам төгүлүп кетчүдөй чачырап. Анакей сен акырындан аралаштыра бер. Аралаштырып бер. Эгер ун да кошуп койсоңуз болот экен, анткени ун кошкондо, мындайча айтканда, пирогдун формасы катуураак болот экен. Бирок биз унду кошпой эле коелу дедик, анткени бизге жумшак эле форма керек, э? Нык болуп калбасын деп, эртең менен жеңил болсун деп унду кошкон жокпуз. Чалгыч менен аралаштыруу кыйын экен. Ошон үчүн мага эле бер, мына кашык менен эле аралаштырып алайын. Күч керек экен, кичине убакыт мына аралаштырып жатабыз. Коюраак болуп баштады. 500 грамм быштак, 5 даана жумуртка, анан 2 кашык кум шекер. Ооба, сен кум шекерин кошо. Кум шекерди кошо. 2 кичине кашык. Жок, чоң кашык менен кошо. Ооба, чоң кашык менен кошо, даамдуураак болот. Кум шекерден дагы абайлаңыз, анткени көбүрөөк кошуп алсаңыз, албетте пирог көтөрүлбөй калат. Себелеп кош керек. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, таң эрте сиздер үчүн мыкты шеф-поварлар өздөрүнүн билген жасай алган тамактары менен жана эң эле башкысы пайдалуу тамактар менен бөлүшөт. Алар ангара жана белек. Биз даярбыз ар дайым кызматка дегендей. Ооба, биз аралаштыра баштадык. Кайрадан эле фантазиябыздын күчүбүз менен эмне болсо ошондон тамак жасаганга аракет кылып жатабыз. Сиз дагы ушул ыкманы колдонуңуз, анткени жашоону кичине жеңилдетебиз, тез жасайбыз, бат жасайбыз, анан албетте өзүңүздөр байкагандай эң эле керектүү пайдалуу ингредиенттерди колдонуп жатабыз. Көпчүлүк учурда биз эртең менен туура эмес тамактанабыз. Ал эми кыргыздар айтып өткөн ата-бабаларыбыз эртең менен байдай тамактан, түштө досуң менен бөлүш, ал эми кечки тамакты душманыңа бер деп. Биз учурда бардыгын тескерисинче кылабыз. Эртең менен душманыбызга берчүдөй аз тамактанабыз. Түштө эми нормалдуу түрдө ачка болобуз дегенде, ал эми кечинде мына байдай тамактанабыз. Себеп дегенде мен деген тамактын баарын биз кечинде жейбиз. Ошол үчүн бир аз зыяндуураак десем болот. Себеп дегенде кечинде жатаардын алдында жок дегенде организм эс алышы керек.
ошо келгиси организмиңиз жөнүндө да ойлоп коюңузчу. Ал эми биз манная крупаны кошуп алалы. манная крупа 2 кашык. 2 кашык кошобуз, кичине кашыктан 2. Мынакей кошуп. Бул дагы өзгөчө даам берет, бирок эгер жок болсо, кошпой деле койсоңуз болот, Колдо бар нерселерди деле колдоносуз, аралаштырабыз. Колдо бар десе анан митип көрө эле баарына эле. Анткени болбойт албетте, жеңилирээк кылабыз, таттуураак кылабыз. Дагы бир факт эсиме түшүп кетти. Эгер сиз мындай кум шекерден корко турган болсоңуз, же жактырбасаңыз, семирип кетем же балким дагы бир нерсе деп, жөн гана бананды майдалап туруп кошуп койсоңуз дагы пирогуңуз таттуу болуп чыгат экен. Бирок бизде кум шекер бар болчу, ошондуктан кум шекерди колдонууну чечтик. Туура. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бул көпкө жасалуучу тамак. Себеп дегенде биз азыр муну дароо бышырбайбыз. Биз 3 бөлүктөн сиздерге арнайы деп чечтик. Себеп дегенде азыр биздин даярдаган азыгыбыз жок дегенде 20 мүнөт, 30 мүнөттүк аралыкта ачышы керек мындай айтканда. Ошондуктан биз азыр бардыгын даярдап алдык. Мынакей сиздерге жакыныраак кылып көрсөтүп койсок дагы болот. Мунун ичинде быштак, жумуртка, манная крупа жана кум шекер бар. Ал эми биз мынакей 20 минута бою күтөбүз, эми аралаштырып да койдук. 20 минута ачышы керек, көтөрүлүш керек. Андан соң биз сиздер менен даярдай баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 20 минута күтөбүз деп сиздерге айтканбыз. Мынакей 20 минут убактыбыз дагы өттү. Биздин болсо албетте быштактан жасалган сонун даамдуу десертибиз дагы даяр болот. Ал эми мен аны биздин мешке салганча кызыктуу маалымат менен бөлүшөйүн. Биздин заманга чейинки 4-кылымда адамдар быштакты топчу катары колдончу экен. Чын эле топчу, сиз жаңылган жоксуз. Себеп дегенде кышкысын ушунчалык катуу пресс дегенде катуу тоңгондуктан быштактар таштай катуу болуп, топчу жасаганга дагы адамдар үлгүрүшкөн экен. Бирок эң эле кызыктуусу, кышында баратып, курсак ачып кеткен бирөө болсо, акырын тарс үзүп коюп туруп, оозуна салып, ошол эле учурда витаминдүү болуп, ошол эле учурда пайдалуу кийимин дагы кийгизип дегендей, айтор бир топ пайдалуу жагы бар экен. Эми азыр албетте биз быштак менен эч кандай топчу жасабайбыз. Бирок эң эле кызыктуусу бул алтын мыкты азык экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Себеп дегенде сүт азыктарынын ичинен эң эле көп кальцийди өзүнө камтыган мыкты азык бул быштак экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Эми биз болсо кийинки кадамыбызга өтөлү. Кийинки кадамыбыз болсо мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болгону атайын идишке куюп алабыз баарын. Мына. Анан албетте сиздерге айтып өткөндөй эле 28, 29, 30 мүнөттүн ичинде бышчу бул биздин азыкты мешке салабыз дагы. Жана албетте күтөбүз. Оппа. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 25 мүнөттүк убакытка койдук. 180 градуста бышырасыз. Сиздерге маалымат катары айтып өтөлү. Андыктан 25 мүнөттөн кийин биз сиздерге кандай болду экен, даамын сездирип сиздерге бере албасак дагы, биз анын сонун түсүн жана албетте жасалуу жолдорун дагы бир рет кайталап өтөбүз. 180 градус экен эсиңизден чыгарбаңыз. 25-30 мүнөткө чейин койсоңуз болот. Бир канча мүнөттөн кийин биз бышкан десерт менен бөлүшөбүз. Ал эми биздин кийинки рубрика, кийинки кефирлерибиз улана берет. Телекөрүүчүлөр, биз сиздерге быштактан жасалган десерт жасап беребиз деп сөз берип, түз эфирде баарын даярдаганбыз. Жана албетте биз сиздерге бир топ бөлүктөрдөн кылып туруп бышырып, анан кийин сиздерге көргөзөбүз дегенбиз. Мына акыркы бышкан этаптагы бүттү десем болот. Азыр биз сиздерге мештен алып чыгып көргөзүп берели. Азыр көрөбүз. Белек алып чыгат, кандай болгонун биз дагы көрө элекпиз. Бул ачып дагы бүттү, бышып дагы жетишти. Мына эми жыйынтыгы мындай. Жакыныраак кылып өңү түсүн көргөзүп алалы азыр. Биз болсо аны жакшылап туруп кесип алабыз дагы. Өтө кызыл эмес, ап-апак эмес, саргыч болуп бышты, сары. Эске салып коелу, биз ашпозчу эмеспиз, профессионалдык деңгээлде эмес. Жасай албайбыз, биз жөн гана сиздерге эле окшош, өзүбүзгө даамдуу тамак жасайлы деген эле адамдар. Карапайым калкпыз деп ойлойсуң. Ошондуктан биздики мына ушундай болду. Даамын да көрөбүз азыр. Мына сонун эле көрүнүп калды. Үстүнөн болсо майдаланган кум шекерди сээп коелу, Ооба. Сахар пудрасын. Сахар пудрасын мына. Көрөгү сээп коелу. Даамына жараша сиз дагы кошуп алсаңыз болот. Ал эми биз мынакей бышырган, быштактан жасалган десертибизди жалпы телекөрүүчүлөргө сунууга даярбыз. Караңыздарчы кандай сон. Өзүң жасасаң да жакшы көрүнө берет экен, Эми албетте азыр даамын татып көрүшүбүз керек.
көп эле сөөп салалы, таттуураак болсун. Баарыбызга эле таттуу жагат го дейм. Туура. Кооздуу болуп калат экен. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, эми финалдык этап десем болот. Себеп дегенде биз жасаган нерсебиздин даамын татып көрүшүбүз керек. Бысымылда. Кеттик анда. Бысымылда сахардан кошобуз дагы. Эмоциялардан эле билинип окшойт. Деп атыр, Баары сонун. Татымына жараша сиз айткандай эле ун кошуп алсаңыз болот, өзүнүн формасын сактап калуу үчүн. Бирок биз ун кошкон эмеспиз. Ошентсе дагы биздин десертибиз өзүнүн формасын сактады. Бирок биздики анча көтөрүлгөн жок. Себеп дегенде биз кесиптешим айткандай профессионалдык деңгээлде жасай албайбыз. Колубуздан келгенин кылдык. Биз болгону таң эле сиздерге кантип жасаларын, канча убакытта жасаларын айта алабыз. Жана албетте биз сиздерге эң сонун айткан сөзүбүз: тамагыңыздар даамдуу болсун.